Жардам беріп атасыңбы? Милдет кылба. Досуңа жардам бердиңби? Айылдашыңа, ағаңа, жээниңе, карындашыңа милдет кылба, ыза кылбагын. Мен бар экен жүрөсүң да, мен антып койдум, мен сени жумушка орноттум. Кылсаң Алланын ыраазылыгы үчүн кыл. Бирок ошентип милдет кылсаң, кылган соогуң эч нерсе калбайт. Я айюхаллазина аману ла тубдиру садакатикум бил манни вал аза. О Алланын барлыгына билге иман келтирген бенделер, кылган садакаңарды, кайрымдуулуңарды, берген зекетиңерди, жардамыңарды милдет кылып, ыза берүү менен жок кылып бербегиле дейт соonu. Бирөөгө үйүнө жардам бердиң. Бирөөнүн окуусуна жардам бердиң. Айылдашың келди, квартира менен жардам бердиң. Анан мен сени окуттум эле, мен анттым эле. Ошо берген ыза берүү менен, ага милдет кылуу менен кылган соогуңар бардыгы текке кетет.